Айдек sizge geçti. Siz uşularga çeyin karşı болып келдиңиz, келгенсиз, элдин баары билет. Азыркы күндө siz каршысызбы же макулсузбу? Урматтуу Талас эле, мен Эралиева Ажма, активистмин. Мен ушу Айбекке суроолорун берип атат. Сен ушу биз менен активист болуп, ушу биз менен эл менен жүрүп 2 жыл мурун Мураталиев бар убакта ушу элге каршы чыгып жерди жабылсын дедиң эле. Азыр сен эл мененсиңби же ушу же ачыңсың деген? Эми бул ушул боюнча баягы жума намазына кетип калганды мен оюн билип алыңыздар. Мен башынан ушул жер үй маселесин көтөрүп, саагандарга күндөр болду, камагандарга күндөр болду. Мен өзүмдүн позицияма туруп келгем. Азыр дагы бул позицияда бир эле мен эмес, Таластын кандай гана ыйгарым куту келбейт, ушул позицияда туруш керек. Биз деген мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбуз. Биз деген мамлекеттин кызыкчылыгын, пайдасын көрүш керек. Ошондуктан мен өз позицияман эч качан кетпейм. Мен эл менен кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгын докажса коргойт, жана үйүшү болсун деп позицияда докажса турам. Андайсы, Таластын элдин атынан бир эле ким укуктуу? Бул 80% алган Садыр Нуркожоевич Жапаров укуктуу. Таластын элдин атынан сүйлөгөнгө. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич өзү деле айтып атат, мынакей конституциялык реформа, референдум бүтсүн, шайлоолор парламентте бүтсүн, мага убакыт бергиле дейт. 30 жыл убакыт бергиле, эми дагы убакыт бергиле. Кудай буюрса, баардык мисалы үчүн өзү айтып келген, ошол Кумтөр, жер үй жана башка кен байлыктардын баары келишимдери кайра карап чыгабыз деп. Ошондуктан биз сабырдуулук кутуп, Кудай буюрса, ушул биздин кен байлыктардын баары кыргыз элинин пайдасына чечилет деп ойлойм. Ошол Садыр Нуркожоевичти сыйлап, ошол суранган убакытты берип, Кудай буюрса, Таластын эли менен, кыргыз эли менен ошол мынакей Нуркожоевич айтып атат, эл колдоп турса, силердин колдогоңор керек, коррупция менен күрөшкө колдогоңор керек. Ошондуктан эгерде эл мамлекет бир турса, биз жанагы коррупционерлердин баары мен оюмча жоопко тартылат, баардык кен байлыктар кыргыз мамлекетинин пайдасына чечилет деп ишенем. Рахмат.